Жолдун чыгыш тарабы Кытай менен чектешкен Алайкуу Мырзаке жолу таптакыр унутта калган. Өзүңүздөр көргөндө эки багыттуу жол жок. Бул жолдон каттаган унаалардын дөңгөлөгүн таш кесип, жай мезгилинде бирден дөңгөлөк алмаштырышса, ал эми кыш мезгилинде бир апталап калып кетүү жат эле көрүнүш эмес. Биз багыт алган Алайкуу өрөөнүндө 3 айлык өкмөт 19 айыл бар. Шарты катаал, жолу татаал аймакта жашаган бир боорлорубуз Кыргыздын ата журтун сактап баарына кайыл болуп жашап келишет. Алар Ош шаарына каттоо үчүн өмүрүн тобокелдикке салышып, эки көзү төрт болуп, ар чакырым сайын көздөгөн дарегине жетүү үчүн Кудайдан тилеп, улам жолду карап сарсанаа болуу менен кантип жетишкенин да билишпейт. Бул жолдо анча-мынча унаалар жүрө бербейт. Элеттиктердин бул багытта ишенгени эле орустун эски УАЗы. Оор жүк ташуучу унаалардагы чамдай эле кезикпесе, алар да Алайкуу Мырзаке жолунда жүрүүсү үчүн кооптонушат. Бул сары түстөгү унаанын ээси мал чарбачылыгы менен алектенет. Биздин чыгармачыл топко дал ошол дөңгөлөк көйгөйүнө кабылган 12 жылдан бери мал алып сатып, ортомчу катары күнүмдүк укатын жүргүзүп келген айдоочу кезикте. Жол узак, анысы аз келгенсип таштак. Унаа тетиктерин да бат-баттан алмаштырып туруу зарылчылыгы жаралат. Мындай эмес окуялар биринчи жолу эмес да. Жол чындыгында былтыртан бери жол жакшы каралбай калды. Ар бир айдоочу жок эле дегенде Ош менен Алайкуу өрөөнүн туташтырган жолдо бирден дөңгөлөк алмаштырышат экен. Дөңгөлөктүн наркы жол акыдан тапкан пайдадан 2 эсе жогору турат. Арга жок, ага да кайыл болгон айдоочулар зарлап, какшап, үзүлбөгөн үмүт менен жол оңдолот деген ак ниетинде тиричилигин улантышат. Былтыр жолдун тарынайынан ага немеде Сары Кайкыдан бир портер кабылга түшүп кетип, эки адам каза болуп калды. Ушуга бир жакшы мамлекет көңүл бурса дейбиз. Ошко барып келиш үчүн ар бир барып келгенде бирден баланы алмаштырып атабыз, кээде экиден баланы алмаштырып. Мына жолдордун жамандыгынан таш кесип, жолдо дөңгүл көпчүлүгү шипал болуп атат. Бул жолго эч кимдин кол учу тийбегендей, тосмосуз жана жол белгилерсиз курулган жолдун ар чакырымында түшкөн көчкүлөрдү кезиктиресиң. Буга чейин жол кесепетинен бир үй бүлөдөн 3-4төн адамдын өмүрүн алган кырсыктар катталган. Ага далил жол четиндеги мүрзөлөр. Эгер айдоочу бир аз эле катачылык кетирген болсо, 50 метрден ашуун жардан кулап, түз эле Тар дарыясына түшөт. Андан эч бир адам соо калбоосу шексиз. Көчкөлөр түшүп эмдиче кетелек кар турабы? Эң кыйын болот. Ошо тамчынын түшө беришинде турат. Бул чогулгандар Каракулжар районуна караштуу Тоолуу, Шарты катаал, Алайкуу өрөөнүнүн Кызылжар айыл өкмөтүнүн жашоочулары. Алардын суусаган үмүтү жол маселеси. Кары жашына карабай бул жерге чогулушкан. Айтымдарында бийликтен өкүлдөр жыл аралатып келсе чоң сүйүнүч, келбесе мурдагыдай эле жергиликтүүлөр өз арабасын кылдырата беришет. Биз качанкыга чейин эле ооба жакшы болуп атат деп айтабыз. Жок, жакшы дегенден алысмын. Бүгүнкү күндө жолдун акыбалы оор, президентибиздин тапшырмаларын дебүү аткарбай атат, же райондук администрация аткарбай атат деп айткым келет да. Түз эле ошону айткым келет. Мен эч качан булардан умелетип, буларды мактагым да келбейт. Жасаган иши болсо мактайм да. Жасабаган иши болбосо эмнесин айтыш керек аны? Айылдыктар кыш мезгилинде бул жолго чыгуу өлүмдүн сапары деп да коюшат экен. Анткени жол четиндеги бийик тоолордон кар көчкүлөр түшүп, жумалап жолдор жабылып да калат. Жай мезгилдеринде деле тоолордун тынымсыз көчкү катталып, адамдардын өмүрү тобокелдикке түшөт дешет айылдыктар. Анан ошол эле мезгилде деген тетиге республика жетсе, бул ошол жактан бюджеттен караса, эми бюджеттен караганда деле биз тетиге ДЭУга бергенбиз техникаларды. Олар караш керек дейт. ДЭУ иштебей атаганда? Жок, ДЭУну иштебей атат деп айта албаймын. Иштеп атат. Бирок ошо жетишерлик деңгээлде эмес. А может, тияктан техникалар жетишпейби? Жетим балдардай эле карап калды да мына биз жактычы. Бир анча көңүл бөлбөйт, өгөй баладай эле. Анау капчыга, тамчыга чейин келсе келет, адам бери өтпөйт. Анан ошодон нар жагын көрүп кетсе экен жакшы экен деп кетет, адам бери жагына көңүл көп бөлбөйт да.
Ошо бизге жолду эле карап берип койсо калганын эл өзү тиргилигин кыла берет эле. Ошо жол маселеси өтө оор да бизде. Жаз, күз, кыш бардык мезгилдерде бирден карап берсе. Алыскы аймактагы элеттиктердин арыз моңун угуп, миң какшап татыктуу жооп ала албаган, эл ыйласа да сороткону эч ким болбогонун көрүп, жол көйгөйү тууралуу Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Жол чарба департаментине уюлдук телефон аркылуу байланышканыбызда, көйгөйлүү жолдун жаратылуу каралбай калуусун болуп өткөн пандемияга шылтады. Учурда сүрдүргүч техникалары иштеп жатканын, алдыда 15 майдан баштап жолго көңүл бурууга толук киришер, мамлекеттен бөлүнгөн каражаттын негизинде иш алып барышарын билдирет. Ал эми асфальт төшөө иштери азырынча планда каралбаганын айтат. Жылдын 4 мезгилинде жолду тазалоо иштери тынбай жүргүзүлүп турат деп ишендирет. Анан азыр саядан өтсөк, азыр бүт акча каражаттар чечилип атат. Кудай буйрса ошо грейдерде салынат, быйыл өзүңөр угаттана берет. Жылдага караганда акыркы 2 жылда бизге финансирование почти болбой калган да, ошонун эсебинде бир аз жолдор каралбай калган. 2 жыл баягы пандемия болду, акча каралбай калды жол. Ошол жактан да мындай иштеп көрсөңүз акча почти болгон жок да. Грейдер салып атат, азыр баштады. Yanlış ремонту бүтөт, 15-20 мыңга чейин. Андан кийин 15-ден кийин погода позволит этсе, сплошной асфальттарды таба баштайт деп айтатам. Негизинен шаар менен өрөндү туташтырган жолго акча каражаты убагында бөлүнүп, элдин ыңгайына жараша оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп турса, элдин түйшүгү учурдагынан да жеңилдейт. Баарынын үмүттөнгөн нерсеси суу кечпесүү үчүн жол көйгөйү коопсуздандырылып, элдин ыңгайлуу шартта каттоосуна жол ачылышы керек. Какшаган элеттиктердин пикири да көмүскөдө калбоосу тийиш. Эртөштүк Нурбек уулу, Шакурхан Минжанов, Айдана Амалбек кызы, Ош Бирим.